Кыргыз-тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу 7 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу элдик медиага башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн башчысы Наргиза Кубатова маалымдады. Учурда УКМКнын Ички иштер министрлигинин жана аскер кызматкерлеринин курамында 21 кишиден турган тергөө тобу түзүлүп, сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүүдө. Кубатова кошумчалагандай 3 беренин негизинде козголгон кылмыш иши кыргыз тараптан аныкталган. Ал эми Тажикстандын дагы өздөрүнүн тергөө тобу иликтөө жүргүзүп жаткандыгын маалымдады. 7 кылмыш иши бар бүгүнкү күндө. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүүдө. Тергөө тобу түзүлгөн. Бул УКМКнын кызматкерлери, милициянын кызматкерлери жана аскер прокуратурасынын кызматкерлери. 21 киши топто. Биздеги кылмыш иштерди айтып атам да. Учурда жогорку кеңеште эл аралык комитет чек арадагы чыккан чыр боюнча өкмөттүн отчетун угуп жатат. Бүгүнкү жыйын өкмөттүн сунушу менен жабык эшик аркасында өткөрүлүүдө. Белгилей кетсек, 14-мартта жогорку кеңештин жалпы жыйынында бир топ депутаттар Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча тийиштүү органдардын маалыматын угууну талап кылышкан. Маселе добуш берүүнүн жыйынтыгы менен күн тартибине киргизилип, депутаттар аны жабык эшик артында талкуулаган. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова Мадумаров патриот болсо мындай ишке барбайт эле деп белгиледи. Негизги сот бестеген кеңештерде президенттин гана өкүлү өкмөттүн атынан сүйлөгөнгө, кандайдыр бир келишимдерге кол койгонго акысы жок. Мына карап атасыздар, 2008 жылы 26 ноябрда биздин өкмөттөр аралык жакшынакай кол коюлган экен. Тажикстан өкмөтү менен Кыргыз өкмөтүнүн ортосунда ошо жанагы талаш тартыш участкалары делимитация, демаркация болгондон кийин чечилсин деген. Бирок 2009 жылы 3-мартта сот бестин төрагасы Мадумаров баргандагы ошол протоколдогу 3-пункту күчүн жоготту деп туруп кол коюп койгон. Тапшырма беришибиз керек. Бул протоколго юридикалык баа берилиши керек. Экинчи маселе, ошол Мадумаровдун сот катары бул документке кол койгонго акысы бар беле, ким укук берди, биз ошого баа беришибиз керек. Мисалы үчүн азыр өзү айтып атат, аттанып 50 жылдан кийин такташып алсак болот депчи. Бирок эмне үчүн биринчи протоколду жоктукка чыгарып атат да, өзүбүздүн жерди өзүбүзгө арендага алуу боюнча болгондо эле ошол бул талаш жер, делимитация, демаркация болгондон кийин гана карайлы деген десе болмок да, ошончолук эле патриот болсо. Депутаттын сөзүн улай эле эл өкүлү Максат Сабиров да чек ара боюнча ойго келбес, түшүнүксүз жагдайлар кандайча болгонун сурап, вице-премьер-министр Замирбек Аскаровдон аталган окуяга тиешелүү кандай чара көрүлүп жатканынан жооп алды. Менин түшүнүгүмө карата мындай деп айтты да, бизди такталбаган эч кандай чечим чыгат границабыздагы жерди арендага өткөрүп атышты. Мен таң калып атам да бул боюнча. Мен буга түшүндүрүп бердим. Азыркы убакта Кыргызстан менен Кыргызстандын ортосундагы 1 метрдей жер дагы болот, закон түрүндө күчүнө кире элек да. Якутск шаарынын тургундары мигранттардын бири жергиликтүү аялды зордуктаган окуядан кийин аянткан нааразылык акциясына чыгышкан. Бул окуядан соң Кыргызстандын миграция мамлекеттик кызматынын, Россиядагы Кыргызстандын элчилигинин жана Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү иштин чоо жайын териштирүү үчүн жеринде жүрүшөт. Алар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар менен сүйлөшүү иштерин жүргүзмөкчү. Ал эми миграция кызматы Якутиядагы жарандардын улуттар аралык кастыкты козутуудан алыс болууга чакырат. Якутиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, жекшемби күнү белгисиз 3 адам бир аялды зордоп машинага салган. Учурда шектүүлөрдүн бири кармалып, өз күнөөсүн мойнуна алганын ырастады. Саха-Якутияда соборный мечетте ушу кыргыз диаспорасы менен өкүлдөрү менен жолугушуу болду. Ошондой эле ошо Саха-Якутиянын администрациясынын жетекчиси менен жолугушуу болду. Биз бул жолугушуулар тууралуу, алардын мазмуну тууралуу расмий түрдө азыр жарыялайбыз. Жалпысынан кырдаал абал жакшы жагына чечилүүдө, эки тараптан тең түшүнүк.
Бүгүн коомдук биринчи каналдын башчысы болуп шайланган Жайнак Үсөн уулу кызматына киришти. Буга чейин аталган корпорацияны жетектеп келген Илим Карыпбеков жана байкоочу кеңештин мүчөлөрү Жайнак Үсөн уулуна ийгилик каалап жаңы шайланган жетекчиге документтерди өткөрүп берип, кызмат орду менен куттукташты. Эми Жайнак Үсөн уулу өлкөнүн алдыңкы каналы болгон КТРКны 4 жыл башкарат. Буга чейин Илим Карыпбеков башкарып келген.